Кыргыз тили. Саламатсыздарбы достор? Сиздер менен мен Мерим Мумбековна. Бүгүнкү сабактын темасы экинчи жактын көптүк түрүнүн сыңар сыздар мүчөлөрү. Кесиптер. Силер деген экинчи жактын көптүк түрү. Силер это второе лица множественное числе. Сыңар мүчөсү сыңар, сиңер, суңар, сүңөр деген варианттарда өзгөрөт. Коро шыпыргыч. Коро шыпыргыч тар. Вот зеленой буквами написано окончание тар, обозначает множественное числе. Силер коро шыпыргыч сыңар. Вы дворники. Вот силер коро шыпыргыч корень синей буквами написано, а красной буквами окончание лица, второго лица и вторая лица. Силер. Коро шыпыргыч сыңар деп айтсак да болот. Без слова силер нам понятно, кто дворник, потому что мы прибавили после корень окончания сыңар. Набайчы. Набайчылар. Зелеными буквами написано не один набайчы, а много набайчы, да? Силер набайчы сыңар. Набайчы сыңар деп айтсак да болот. Анткени сыңар мүчөсүнүн жардамы менен ким набайчы экендиги белгилүү. Куруучу. Куруучулар. Силер куруучу сыңар. Вы строители. Силер второе лица множественное числе. Окончание суңар. Куруучу синими буквами это корень, строитель. Силер куруучу сыңар. Жөн эле куруучу сыңар деп айтсак дагы болот. Анткени суңар мүчөсүнүн жардамы менен ким куруучу экендиги белгилүү. Ширетүүчү. Ширетүүчүлөр. Силер ширетүүчү сүңөр. Жөн гана ширетүүчү сүңөр деп айтсак да болот. Анткени сүңөр мүчөсүнүн жардамы менен ким ширетүүчү экендиги белгилүү. Тикмечи. Тикмечилер. Силер тикмечи сиңер. Жөн гана тикмечи сиңер деп айтсак да болот. Сиздер. Это тоже вторая лица множественное числе, только вежливый форма. Окончание сыздар. И сиздер, суздар, сүздөр деген варианттары бар. Малчы. Малчылар. Сиздер малчысыздар. Вы пастухи. Вы пастух. Сиздер это вежливая форма, а окончание сыздар. А малчы корень это пастух. Малчысыздар деп айтсак да болот. Анткени сыздар мүчөсүнүн жардамы менен ким малчы экендиги белгилүү. Мы окончание прибавили сыздар. Нам понятно, что кто молчи. Мугалим. Мугалимдер. Сиздер мугалим сиздер. Мугалим сиздер деп айтсак болот. Сиздер деген сөздү алып таштап эле мугалим сиздер деп дагы айтсак болот. Сатуучу. Сатуучулар. Сиздер сатуучусуздар. Жөн гана сатуучусуздар деп айтсак да болот. Күзөтчү. Күзөтчүлөр. Сиздер күзөтчүсүздөр. Күзөтчүсүздөр деп да айтсак болот. Тапшырма. Силер, сиздер деген сөздөрдү айырмалап билебиз. Мы отличаем силер, сиздер. Силер, сиздер это два слова обозначает вторая лица множественное числе. Силер только не вежливая форма, а сиздер вежливая форма. Силер окончание сыңар, сиңер, суңар, сүңөр. А сиздер окончание сыздар, сиздер, суздар, сүздөр. Бул мүчөлөрдү жаттайбыз. Сиздер студентсиздер деген сыяктуу сүйлөмдөрдү түзүп дептерге жазабыз. Составим такое предложение и дептерге жазабыз. Саламатта калыңыздар.